Темир жол бүтпей калса, өмүр бою ар бир кыргыз, 7,5 миллион кыргыз болсо, ар бир кыргыз армандаган асыңар. Миңдеген жылдар бою. Эмне үчүн дегенде биз азыр туюк өлкөдө жашап атабыз. Темир жол бүткөндөн кийин биз транзиттик өлкөгө, дүйнөгө чыгабыз. Темир жол менен биз океанга чыгабыз. Деңизге барабыз мисалы. Акыл эстүү жарандарыбыз андайларга алдырбаш керек. Ошондойлорду угуп көрүп аткан болсоңор, тыйышыңар керек. Себеби дегенде баягы ат башыга логистикалык борбор салабыз дегенде түп көтөрүлүп чыгып, баягы кубалап иштеле го инвесторларды, кытайларды. Кытайлар ал жерде дагы жана Эмил Абдыкадыров деген болгон башында ошолор болуп салып баштаганда. Ошолорду кууп ийишкен да. Ал жерге логистикалык борбор түшкөндө 99% кыргыздын пайдасына иштемек экен. 20 миңге жакын жумушчу орун болмок экен. Мен кийин президент болуп келгенден кийин тактадым да абдан изилдеп көрдүм. Тиш чукулуштан баштап электромобиль чыгарган заводко чейин ошо жерге курулмак экен. Анан мынакей баягы дүрбөлөң салгандардын аркасынан сырткы күчтөргө жетегине кетип калып биздин элдер. Ал заводдон куру калганбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына азыр чакырып келтире албай атабыз. Мына ошондой болуп калбашыбыз керек да, могу темир жолду куруп атканда дагы. Темир жолдун курулушуна, аларды куруп аткан кытайларга кокуй эле кокуй, тигилер басып кетти, кокуй, бунун кереги жок, бизге тигинин кереги жок деп атып, жалпы кыргыз мамлекетинин ушу 7,5 миллиондун элдин убалына калбаш керек жанагындай кыйкырчак бакырчактар.